Assalamu alaikum YouTube көрөрмандары. Бүгүн жалпы эле Баткенде эмне өзгөрүүлөр бар, ошол жөнүндө кеп болмокчу. Биринчи эле өзүңүздөр көрүп тургандай бул базардын односторонний жолу, өйдө стадион жака кеткен жолу. Өзүңүздөргө маалым болгондой эле бул жерде постоянно пробка болот, Ошону азыр көрсөтүп кетели. Өзү мына бул жака жолдун оң жагына машина койгону тез салып салышканда ошондо пробка болбойт депчи. Анан элдер эми машина көп экен да. Бирок машина көп болгону менен бизде инфраструктурада эмеси менен стоянка проблема, Стоянкабыз жок да, туруктуу жакшы стоянкабыз жок базардын ичиндегичи. Ошого элдер дагы вынуждены ушинтип жолдун четине коюп, мына жерде биякты карап турган байкелер бар, структурадан иштегенчи. Алар менен дагы ушундай чыр-чатак чыккан күндөр болгон биякта. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай эле биякта эки жагынан тең машина коюлуп, анан эле бир скорый өтүп кетти. Зорго мындай жол бошотуп беришти да. Скорыйга дагы бир жакшы совет бияктан айдабай эле койсун да. Потому что эми камалып калышта мүмкүн бияктачы. Машиналарды атасам. Бүгүн эми базар эмес, бүгүн среда, шаршемби күнү. Анча эле машина жок. Бүгүн базар дагы анча эмес. Базар күнү да тартып кеткен аракет кылабыз. Жалпы эле ушул Баткендин болуп аткан жаңылыктар жөнүндө тарталы дегенбиз. Бүгүнчү эмне курулду деген темаларда. Бул жакта биз мигранттарыбызга, жалпы эле мигранттарыбызга салам мына. Жакта келсеңиздер Самсайет деген эме курулган. Бул жакта бужум насыновкасы жакшы болуп калган. Мынакей. Анан мына жаңагы темабызга кайрылып кетсек, бул жерде таксисттер турат. Мына таксисттер да машиналардын ушинтип узунасына коюп койгон. Жол тар, өзүңүздөр көрүп тургандай эле. Жакыныраак көрсөтөм. Мына жанагы мен айткан темада булчу. Жолдун сол жагына эки катар кылып машина коюп койгон. Бул жактарда шаурмалар, дүкөндөр, аптекалар ачылып кеткен. Жакта макул ошол жактарда бир көрсөтүп кетейин. Жакта мурда эле палас. Анан мына жерде бир жакшы жаңылык бар, той дүкөнү деген чоң бир маркет ачылган, удобный болупчу. Ошол жаңылык, жакшы жаңылыктардан ошол. Бүт нерсени бир жерден алсаңыздар болот бияктыр. Анан калган ошол эле ойдон. Анан бияк уже базарда жакшы билесиздер, биякта эжелер да ошол эле сүт айран сатып отурушат. Эми бул жакта базарда бир көрүп кетели. Элде маскасы жок, пандемия бүттү. Ушундай эле болуп турушун. Мына ошол ортодогу жолдагы ушундай беспредел постоянный. Биринчиден жол жаман, экинчиден двусторонний кылып салышкан, ошонусу жаман. Анан постоянно пробка биякта да тыгылып. Чоңураак машина кирип калса болду, ошо менен жарым саат, бир саат турө бересиз да. Мына бул жерде башка немеси бар. Жакшы эмнеден жакта кыз келине дүкөнү дегендер ачылыптыр. Эми мен жалпы эле мындай кете берейин, өзүңүздөргө керектүү эмени токтотуп көрүп аласыздар, видеону токтотуп көрүп аласыздар. Урматтуу биздин Москвада жүргөн жана башка шаарда жүргөн мекендештер, бул видео сиздер үчүн деп айтып кеттим мен машинада. Шайлоо башталгандыктан бул жакта уже партиялардын эмеси илинип баштаптыр. Мына пробка, мына уже пробка. Мына жакта да бир аптека ачылган окшойт. Бурканатта бар эле. Так, оптом в розницу Байбол ачылыптыр. Бул жерде да магазиндер. Бул жактар мурда койдон эле, эски койдон эле турат. Артыбызды көрүп коелу, машина коюп деп койсун. Ишенич жок бияка. Бүгүн свет жок, банктар бар, жана движок менен свет алып отурушат. Бул жерде да бир аз жаңылык бар. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле бул жерге бир здание түштү. Сода борбору окшойт. Ушуну көрсөтүп коеюн.
светофорлор өчүк, свет өчкөндө светофор өчөт баркенде. Мен айтып аткан здание ушул экен. Бул жак пока пустой. Эми баркенде да бир жаңылык болгон. Бул мынакта Сезмай жака көтөрүлүп мынактан чыгып кетатканда, өзүңүздөр билесиздер, бул жакта Сезмай кафесине кетатканда жолдо базарчик ачылган, кичинекей, удобный өтө. Машинаңызды токтотуп алып эле продукталарды салып кете бересиз да. Базардан көтөрүп чыкпайсыз. Ушунусу жакшы болду. Анда бул жерде да бир кафе бар айтмакчымын. Каусар деген кафе бар. Каусар экен. Азыр мен ошо эмени көрсөтүп коеюн. Ушундай да, апасына көрдүңүздөр. Değerip geçecek артын қарап қойсам. Чоңота кішкене ойлап айтасаңыз. Артын қарап қойсам ушинтип өлтүрүп кетишет даже. Азыр өзүм бирок туура эмес жолдон кетип атам. Наркы беткеле өтүп алайын. Эми бул жакта кыйла кеңири эле. Наркы жолго караганда. Мына сага партиялар башталды мына. Мына биздин базар, мен айтып аткан базар башталды бул жерден. Не деген шындык болду экен? Мага да кызык болуп атат азыр. Кеченіш күні алыстағы от болып көрінсене аранжамай. Мына сага автобус. Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов. Партия экен да. Gezip tere тақсет, Gezip. Жаңылықтарын беришті. Мына, уже пропал. Светофор. Бұлар тоқтат екен жақта. Ана біз программаны улантабыз еді, байкелер, бізді олатқан жалпы әлем екендештер. Біз ушул базарчикке келдик. Өзіңіздер көріп тұрғандай бұл жерге мындай машинаңызды тоқтатып, калагандай продуктаңызды алып машинаңызга жүктөп кетсеңиз болот. Аябай сонун жайгашкан жери аябай мындай ыңгайлуу. Азыр эми бир аз продуктаны сурап кетели бул жерден. Салам алейкум. Канчадан пияз? Килосы канча болот? Капка 13тан. Кабы менен жатасызбы? Эми бир кабы. Килолоп канча? Килограмм 15 сом, Картошкачы? Картошка 20 20-дан. Саузан 20. Каяктан келет булар? Айдаркен. Жакшы. Дагы эмне жаңылыктардан? Эмечи? Бадыраңчы? Канча бадыраңыз? Onlar sizdeki? Assalamualaikum. Kawan kaçadan mı? Salam edi. Жүз сомнан 2 сом ачам. Астан төмөнү колу? Өзбекстан. 100 сомдон 150 кетен да, 150 кетен. Kawan арзандап тура. Кымбаттаган. Кымбаттады да. 150 кетен. 150 кетен сом. Hadi рахмат ага. Барыс канча болду ага? 50 сомдон 250 сом ачам. Мына канча мына? Килограмм саңар 17 сомдон бересиз. Килограмм 17 сом болду. Катты ко? Өзбекстандыкылар, төмөнүкүлар. Мына төмөнүкү? Шуну канча сом бересиң мына? 170 сом болду. Болушчу. 150. Кымбаттап турган баары да? Жок, кымбаттап турган. Майга содан берсин. Бияқта жем тонолардын, так. Бияқта да ошо мурдакы эле ойдон турат бул да. Башка жаңылык десең, мына байке азыр токтоп туруп. Токтоп продукт алып салып кетет азыр. Сон кичинекей базарчык, удобный базарчык, дарбыз коон, в основном дарбыз коон сатылат эле бияктарда. Азыр ушинтип. Азыр мына карантинде көп ушундай бизнес ачып алышты. Азамат жакшы. Сон. Бул жакта биз реклама кылып жүргөн Океан дүкөнү. Биздин радиодон уксаңыздар, бул жакта көптөгөн ассортимент бар, бытовой техниканын.
Анан кредитке алып, эме кылсаңыздар дагы болот. Так. Айтмакчы, бул жерде дагы остановка курулган. Бул жерде удобный болуп калган, азыр автобустар келип силерге прямой токтойт. Мына монтип эле. Дагы бир жаңылыктар, Баткендеги жаңылыктар, жаңы курулуштар мына жерлерде ушундай дүкөндөр ачылган. Ленин көчөсү, Ленинге кетип аткан көчө. Медина соода борбору. İçine kiriп эле коеюн, контейнерлер, анан сатыла турган нерселер бар ичинде. Бул жерге да бир здание куруп атыптыр. Мен азыр жолдо басып кетип атканым вообще туура эмес. Ошол жолдон чыгып алайлы. Мына зданияны көрсөтпөйүн. Аренда помещение издеп атабыз десеңиздер, ушундай ушул видеону көрүп, бош жерлерди өзүңүздөр келип көрүп кетсеңиздер болот, өзүңүздөр сүйлөшүпчү. Мына жерде да бир маркет ачылыптыр. Бул ДК. ДКны дагы боеп коюштур, жакшы түстө. Сонун болуп калыптыр, алды жагын көрсөтөм. Бул жерде светофор иштейт экен, значит свет бар биякта. Мына бул ДКнын асты жагы. Жакшы кылып боеп коюштур. Скамейкалары жайында. Шайлоо избирательный участок болуп тур бул жерде. Менимче биз азыр айтып кеткендей эле ушул мэриянын эмесин көрсөтөм. Мына мэрия. Күндүзү укмуш жанат, фонариктери, алдындагы лампочкалары. Азыр жакынырактан бир көрсөткөнгө аракет кылайын, азыр жамбайт го, бирок кечирээк чыгып карасаңыздар, сонун бир аллея болуп калат. Ленин атабыз. Бул жерге бир статуэтка коюлду, медиктерге рахмат деген. Медик айымдарыбызга чоң рахмат, медик жалпы эле медиктерге. Быйыл бар болбосо дүйнө жүзү курап калат эле. Жалпы эле мэрия ушундай. Кечинде өтсөңүздөр бул жерден фонариктери жарык болуп, сонун көрүнүшкө ээ болот. Баткен дагы акырындап жакшы бир сулуу бир шаарлардын катарына кирет, кудай кааласа. Бул жакта совещание болуп атат эжелер менен. Бул жакта да бир парк бар. Баткен центрине келип жеттик. Мен бүгүн Баткенди пешком айланып койдум бир жолу. Ден соолукка жакшы. Мына портерлерди алдырып, жакта патруль жүрөт. Бул жакта балдар жүрөт, бири-бирин кармап. Дагы эле бир Баткендин сонун жери, бул Курманжан аттаны билесиздер. Курманжан датка мороженый жеп отурган сонун жер бул жерде. Так, жашыл жаңган өтүш керек достор. Жашыл жаңган өткүлө. Свет жаңган окшойт. Биякта да светофор иштеп калыптыр. Анда точно эле свет жантыр. Мына эл маскасы жок элдин. Менин деле маскам жок. Буюрса ошо баледен арылдык окшойт деп ойлойсуң. Партиялар баштады. Акча саптамайды. Бияка. Бул биздин эскиле эң эле мындай сулуу болгон центрибиз, круговойбуз.
ушундай жаңылыктар туугандар. Сиздер менен болгон мен Дүйшөй Кудайберди. Салам негесе. Дагы бир эскерте кетчү нерсе, байкелер, эжелер, жалпы эле ушул видеону көрүп жаткан адамдар. Бул менин биринчи жолку видеом болду, мындай көп эле жаман болуп кетсе кечирим сурайм. Барып ошо жакшыраак алып баргандар деп калабыз.